Кыялдарыңыз, кандай кыялдарыңыз болгон? Асмандан жылдызды алып түшпөсөң дагы ошону алам деп секирсең, башкалардан бийигирээк секиресиң да. Азыркы учурда актуалдуу кесип деген эмне? Баарыңар ошол жакка умтулсаңар эле, сонун болуп эле сүткөл, майгөл болуп калат дегенден каршымын. Начар артка тарткан адаттар күнүмдүк жашоосуна залалын берип атат. Кыргыздан баягы тартып алгыс адаттар бар, чет мамлекеттен келген адамдар бизге суктанып жүрүшпөйбү кайра. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угармандар. Назарыңыздарда Умтул подкаст. Билим эч качан көптүк кылбайт, өнөр эч качан аздык кылбайт. Биздин подкасттын максаты чоңдорду окутуунун концепциясын эл ичинде жайылтуу жана аны элди окутууда эч качан кеч эмес экенин, ар дайым ар бир кесип ардактуу экенин элге тастыктап берүү максатында уюштуруудабыз. Биздин бүгүнкү биринчи алгачкы дейли подкастыбыздын коногу Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин журналистика жана коммуникация институтунун директору Костюк Ширин Алиевна. Куш келипсиздер, Ширин. Рахмат, Сапар. Ошо мени ушул подкасттыңарга конок кылып чыгарганыңыздарга абдан ыраазымын. Анан ушул мага сунуш түшкөндө окуп көрүп, карап көрүп абдан ыраазы болдум. Себеп дегенде ушул билим берүү тармагына арналган ар кайсы багыттагы, ар кайсы максаттагы подкасттар көп эле чыгып атат. Бирок ушул билим берүүгө анын ичинен жашы баягы чоң өйдөлөп калган өзүнүн жалпы орто билими бар, орто билим бар, жогорку билими бар болуп турса дагы кайрада кошумча билим берип, ошого алектенип аткан сиздерге рахмат. Анан ошону подкаст кылып алып чыкканыңыздар дагы абдан сонун иш болуптур. Анан мени сүйүнткөнү атын сонун коюп турсуздар, Умтул деп. Чындап эле биз өмүр бою ушул билим алганга, кошумча билим алганга, жаңы көндүмдөрдү алганга умтулушубуз керек. Анан слогону да мыкты чыгыптыр. Билим аздык кылбайт, көптүк кылбайт, өнөр аздык кылбайт деп. Абдан жакшы ойлоп тапкансыздар. Анан ошол баягы болгон ушул сөздөрдү угуп эле жүргөнбүз да. Бирок ушуну бир жерге алып келип, баягы топтоп туруп анан подкаст кылып чыгарганыңар эң мыкты болуптур. Рахмат абдан жылуу сөздөрүңүз үчүн. Деги эле биз бүгүн чоңдорду окутууну концепцияны жайылтуу максатында андрогогиканы же болбосо азыркы жаңы пайда болуп аткан бул билимдин бир багыты болуп атат. Чоңдорду окутуудагы ошо кандай бир өзгөчөлүктөр бар. Деги эле эмнеге көңүл бурушубуз керек? Кантип адамдардын акыл эмгегин же болбосо аң сезимин өзгөртөбүз? Биздикилер баягы кыргыздар тез эле эми мен картайып калбадым, мен дагы эмнени окумак элем, мен Ленин болмок белем, Сталин болмок белем дешип эле өздөрүнө өздөрү тормуз басып токтотуп коет эмеспи? Ошондуктан биз ошонун кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар. Биз канткенде ушу биздин кыргыз элибизге ушул нерсени туура жеткире алабыз деген дагы бир максатыбыз бар. Эми биз бүгүн сиздер менен биргеликте ошо чоңдорду окутууда бактылуулук үчүн умтулган бир коомду тарбиялоодо энергия, убакыт жана сүйүү тууралуу бир аз кыскача маек курмакчыбыз. Деги эле айтсаңыз да, ушул сиз жашооңузда кыялдарыңыз, кандай кыялдарыңыз болгон? Ошол алгач ошо сиздин кыялдарыңыздан баштасак, андан ары улантабыз. Сапар, эми ар бир адамда кыял болот го, кыял жетелейт да, үмүт берет. Анан максат келип туулат ошо кыялга жетиш үчүн. Анан ошол сыңар эле мен да бала кезимден кыялданып келаткан кыялдарым бар. Бирок ошол кыялдар деле мындай бир өзгөрүлүп турат. Жашың өткөн сайын, максатың өзгөргөн сайын, эгер ал нерсеге жетсең, андан чоң кыялдар дегендей. Анан кыял деле баягы өзүңдүн акыл таанымыңа, өзүңдүн билим деңгээлиңе, көргөн өскөнүңө жараша болсо керек, бирөө баягы. Бирок бир нерсени айткым келет, ушул убакыттан пайдаланып, мен дайыма студенттериме да айтам, майда кыялдан багыла. Ал майда кыял, ал жөн эле муктаждык, каалоо кыял эмес. Ошон үчүн чоң кыялданыш керек. Анан жана сиз туура айтып кеттиңиз, биз өзүбүзгө өзүбүз тыюу салып, чек араны коюп, рамканы чийип, анан кийин ушундай жашап келаткан элдердин катарына киребиз го дейм. Ошол балдарыбызга дагы кененирээк кыялданганды, чоң кыялданганды, кыялыбызды да чектейт экенбиз. Азыр ойлоп көрсөм, кыялдарыбызды да чектейт экенбиз, эми ал кайдан болмок эле деп. Анан ошого жараша макал лакаптарыбыз да ошондой, мындай карап көрсөңүз, баягы эчиңе карап ышкыр, асмандан жылдызды алып түшмөк белең деген сыяктуу да. Бирок асмандан жылдызды алып түшпөсөң дагы ошону алам деп
секирсең башкалардан бийигирээк секиресиң да, бийигирээк умтуласың дегендей. Ошон үчүн балдарыбызга тегерек четибизге ушул чоң кыялданганды, кооз кыялданганды, үмүт үзбөгөндү бала кезден калыптандырып үйрөтүшүбүз керек экен. Анан мен кээде өзүмдүн балдарыма дагы, студенттериме дагы лекция окуганда ушу кыялданганды айтам. Машинени, анан үйдү ал деле керек нерсе, ал деле керек. Адам болгондон кийин ал да керек. Бирок андан да чоң кыялдангылачы. Мен ушундай тагдыр жаратам. Мен жөнүндө китептер жазылат. Менин тагдырым жөнүндө ушундай сонун бир үлгүлөр болот. Үлгү болот менин тагдырым деген. Мен ийгиликти жаратам. Мен жаратман болом деп кыялдангыла. Алам деп кыялданбагыла. Берем деп, коомго берем, элге берем, журтка берем, өзүмдүн бала чакама, тукумума, уругума берем дегендей бир мындай кыялданыш керек экен. Ушул жерге келгенде Королёвдун сөзүн дайыма эстейм мен. Королёв баягы космонавтты космоско чыгарып келип, баягы ушундай бир укмуштуудай дүйнөлүк адамзаттын тарыхында бир окуя болуп атканда интервью алышкан экен. Эмне үчүн сизге ушундай мүмкүнчүлүк болду? Орусча айтканда, почему вам это удалось сделать? Сизден деле кыйын конструкторлор, мамлекеттик колдоодо бар, мамлекеттин баягы бардык жагынан күчтүү мамлекеттер ат салышып атканда эмне үчүн сиздики болду, ушул ишке ашты десе, мен бала кезимден асманды карап кыялданчумун. Ушул көгөргөн асмандын ар жагында эмне бар? Бул жымыңдаган жылдыздар эмне деп менин баягы оюмду дайыма ээлеп турган кыял ушул болчу, ушул жака барсам, мен учсам, ошону көрсөм деген. Бирок баягы өзүм учуп көрө албасам дагы барып көрсөттү учурду. Анан орусча айтыптыр: "Я всегда с детства мечтал покорить космос. Неужели я мог уступить свою мечту другим?" деп. Ансагандай анан кээде биз кыялдарыбызды да калдырып ийебиз. Кыялдарыбызды дагы берип коебуз. Жол болсо ага биз умтулбай коет экенбиз да. Ошон үчүн менин кыялдарым, эмнени кыялданганым мен өзүмдө эле калсын сапар. Аны эми баягы жумурай журтка жарыялап, кыял ошонусу менен жакшы да. Өзүң гана билесиң, купуя сыр. Анан менин кыялым деп баарын айта берсең, анда кыял болбой калат да. Ал план болуп калат. Ал күтө турган бир каалоо болуп калат. Ошон үчүн кыял бул мени өмүр бою коштоп келе жаткан, анан мени ээрчитип келе жаткан бир ыйык, улук сезим. Бирок кыялдарым аткарылып келе жатат. Бирок андан да чоң кыялым бар. Эгер ошол аткарылса, мен сөзсүз сизге: Сапар мырза, эсиңиздеби, мен айтам дегем мынакей аткарылды деп айтып берем. Ошон үчүн ар бир эне катары албетте сенин кыялдарың балдарың менен дагы тыгыз байланышта болот. Ошон үчүн дагы аткарылган кыялдарым бар. Аткарыла элек да кыялдарым бар. Ал кыялдарым менин купуя сырым бойдон калсын. Баягы биз советтер доорунда бир аз жашап калдык. Мен өзүм тууралуу айтсам, бир аз чекесин көрүп калдык дегенде пионер болдук. Ошол мезгилде чындап эле баягы биздин классташ балдардын кыялдары, дүйнөгө болгон ой жүгүртүүбүз, келечекти элестетүүбүз мындай бир дээрлик окшош эле болчу да. Баягы чындап эле рамкага салып койгондой ойлончу экенбиз да. Азыр анализдеп отурсак, бизде бир рамка болгон экен, ошол рамкадан чыкпай эле ойлончу экенбиз. Элестетсең, тигиден сурасаң, будан сурасаң, баарыңкы эле ошонун тегерегинде эле чыгат да жооптордун баары. Доор өзгөрүп атат. Азыркы жаңы заманда доордо, билим берүү системасында өтө көп өзгөрүүлөр болуп атат. Өтө көп өзгөрүүлөрдү талап кылып атат, бирок тилекке каршы биз өзгөртө албай атабыз. Акыркы мыйзамда, билим берүүнүн мыйзамында ушу кошумча билим берүү системасы деген термин кирди. Анан бул кошумча билим берүү, кошумча окутуу деген нерсеге азыр биз көбүрөөк басым жасап, ошого биз мындай далалат кылып, ошону таратканды аракет кылып атабыз да. Эми азыркы учурдагы мынакей доор өзгөргөндөн кийинки актуалдуу кесиптер тууралуу бир аз сөз кылсаңыз, азыркы учурда актуалдуу кесип деген эмне? Биз каяка умтулушубуз керек? Же биздин келечек жаштарыбызды же болбосо чоңдорду биз каяка умтул деп мындай багыт көрсөтө алабыз? Бул өтө оор суроо.
Сапар анткени эми баарыңар эле мынакей азыр эми IT технология жакшы өнүгүп атат, жасалма интеллект жакшы өнүгүп атат. Эми ушул IT технологиянын доору болуп турат, бирок баарыңар ошол жакка умтулсаңар эле сонун болуп эле сүткөл майгүл болуп калат дегенден каршымын. Себеп дегенде ага жөндөмү барлары бар, жөндөмү жоктору бар. Мисалы үчүн мен IT технология жөндөмүм жок, эмне кылсаңар да менден чыкпайт, туурабы? Же болбосо медицинага таптакыр жөндөмүм жок. Эгер медицина меке ал пластическая хирургия азыр кандай болуп атат, аял аман болсо, бул медицинанын бул тармагы эч качан баягы өлбөйт дегендей. Бирок баарын эле ушул жакка баргыла дегенге каршымын. Себеп дегенде бул андай бир өңчөй эле жооп берип кое турган суроо эмес. Бул жерде көп факторлор бар. Жөндөм деген бар, каалоо деген бар. Ошого ыгы келип калган шарт бар, муктаждык деген бар. Ар кандай факторлор келип, анан ошол адамдын кесип тандоосуна, анан кесип алгандан кийин деле анан ары улантып иштеп кетүүсүнө, анан ошол кесипте ийгилик жаратуусуна көп факторлор таасир этет да. Бирок баягы жалпы тенденция болот. Бир кезде мисалы үчүн бул кесип ардактуу болсо, анан кийинки заманда ал кесиптин кишине аброю түшүп калгандай деген сыяктуу нерселер болот албетте. Эми аны коом өзү эле эргеп коюп атпайбы азыр? Муктаждык эргеп коюп атат, иш берүүчүлөр эргеп коюп атат дегендей. Кыргыз негизи өтө жөндөмдүү элбиз. Мындай бир коомго, жагдайга тез эле ыңгайлашып, анан кийин ошого тез баягы кайтарым реакцияны кылып, анан кийин ошого мындай ыкташып кеткен элбиз да. Анан мен ойлойм, мына бирок азыр муктаждык жаралып атат ал нерсе, кошумча билимге. Өзүңүздөр көрүп атсаңыз керек, айрыкча бизден айырмаланып, эми биздики баягы ошол мындай көңүлдөгү деңгээлге мүмкүн туура келбей аткандыр, айрыкча жаштардан көрүп атабыз да. Бир мындай токтонбой эле рынокты изилдеп, рынокто кайсыл кесип муктаждыкты жаратты, анан кийин төлөө акысы кайсыл кесиптики жакшы болуп атат, тез аранын ичинде ыкчам баягы реакция кылып, курстарды бүтө коюп, ишин улап кетип атат. Бул коом эми ошол муктаждыкка алып келет. Сиз айткандай баягы совет доорунан кайтып, анан кийин бул жерде мына 25 баланы гана окутушуңар керек, 25 баланын 23-ü боек барып иштейт деген баягы так божомол, так баягы көрсөтмө берилсе, эми азыр андай жок. Жөндөмүнө жараша мына ошол эле юристтерди айтып калабыз. Канча юрист бар, канча экономист бар, канчасы жөндөмдүү, канчасы керек. Туурабы? Ал баягы жалпы статистика болгон жок. Болуп атат эми, бирок эми бала келип окуйм десе окутуп атпайбызбы? Ал жагы да бир чети жакшысы да бар, жаманы да бар дегендей. Бирок бүгүнкү күндө мен билгенден бул кошумча билим алуу абдан жакшы мындай жолго түшүп, анан адамдардын аң сезими өзгөрүлө баштады. Сиз айткандай баягы пенсияга чыккандан кийин жашоо бүтүп калган замандан өттүк да азыр. Азыр үйдө отуруп мындай небере тарбиялап, ошол бүт өзүнүн небересине, балдарына арнап койгон чоң ата, чоң апалардын саны азайып баратпайбы? Азыр абдан өзүн алектенген, дагы кошумча билим алып аткан тегерек четибизден көрүп жүрөбүз. Мынакей 70-ке чыкканда англис тилин үйрөнүп аткан. Себеп дегенде мен сыртка чыксам дудук болуп, ушундай бир көз каранды болуп калат экенмин, тил билбей. Тил билишим керек деп тил үйрөнүп аткан биздин тааныштарыбыз бар. Өмүр бою ушул фортепианода да ойнойт элем, ойногонду каалачу элем деп эми барып үйрөнүп аткандары бар. Жана мынакей Майя шоу деп мынакей караңызчы, канча эжекелерибиз, байбичелер эң сонун бийлеп, бул жөн эле бий эмес. Бул жөн эле баягы өзүн алаксытуу же үйдө отургусу келбей анан ошол баягы ийримге барып жазылып алгандар эмес да. Бул биринчиден коммуникация. Бири-бири менен ошончо айым коммуникация болуп, бири-бири менен мамиле, алака түзүп, туурабы? Жана сиз айтып аткандай энергия алмашуу дейбизби? Жалпы ден соолугуна болгон кам көрүү дейбизби? Мына азыр эми баягы көндүмдөрдүн физзарядка дейбиз, көндүмдөрдүн бир түрү бул бий болуп атпайбы азыр? Эң жакшысы бий болуп атат. Ошол көндүмдөрдү аткарып атышат дегендей. Анан баягы сырттан көндүмдөрдү жасап, алаканы түзүп, сүйлөшүп, чер жазып, бир өзүн ошол бактылуу сезип келген айым үй бүлөдө да бактылуу да, башкача да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө кошумча билим, Сапар, силер абдан жакшы жумушту кылып атасыңар, ушуну элге терең жеткириш керек. Менимче бул шаарларда бул көп деле маселени жараткан жок. Эми Кудайга шүгүр, ийримдер
капчыгыңа жараша, каалооңо жараша, максатыңа, багытыңа жараша бүт сунуштар бар. Мына 2 жумалыктан баштап, 2 күндүктөн баштап, мына кааласаң канчага чейин бүт иримдер иштеп атат, курстар иштеп атат. Айылдын ошол көңүлдүү мен айтат элем, айылдын тургундарына ошо жасаш керек. Бирок айрымдары мынакей айылда деле караңызчы, ошол көндүмдөрдү алып алып, эң сонун кайра айылына барып, ошол эле фитнес борборлорду ачып атышат, бий борборлорун ачып атышат. Келиндер топтошуп алып туруп, үйрөнүп алышып, андан акча таап атышат. Мына самын кайнатканды үйрөнүп алып, же болбосо жана кийиз менен иштегенди үйрөнүп алышып. Ошон үчүн кошумча билим дайыма керек, кайсыл учурда болбосо. Ийгилик жаратуу боюнча дагы бир аз азын сөз айтып калдыңыз. Ушул азыркы коучтар дейбизби, тренерлер дейбизби, насаатчылар дейбизби, көпчүлүк учурда айтышат да, ушул ийгиликтин формуласы бар. Бул ийгиликтин формуласы сөзсүз түрдө ал жерде убакыт болуш керек, сөзсүз түрдө ал жерге энергия коротуш керек. Албетте ал нерсени каалап, сүйүүсү менен жасаса гана ийгиликке жетише алат дешип атат да. Эми биз азыркы учурда баягы сарасеп салып анализ кылып көрө турган болсок, биздин адаттар, анча-мынча жалкоолуктар бизди артка тартып аткандай сезилет да. Өздөрү ага убакыт бөлбөй атат, ага энергия короткусу келбейт. Өздөрү каалап турса дагы ошого убакыт бөлүп энергия короткусу келбей атат да. Жалкоолук жана башка адаттар, багы начар артка тарткан адаттар күнүмдүк жашоосуна залалын берип атат. Багы окумуштуулар да айтып атат, 90-95% ушул адаттар биздин жашообузга таасир берет деп атат да. Күнүмдүк жашообузда таасир берет деп атат. Эми ушул адаттар тууралуу бир аз сүйлөшсөк да, кандай биздин жакшы адаттарыбыз бар, кандай адаттарды биз өркүндөтүшүбүз керек, ушул коомду жалкоолуктан артка тартып пайдалуу жакка түртүү максатында. Туура, мисалы үчүн ошол эле скандинав өлкөлөрүн ала турган болсок, элдеринин адаты, мисалы үчүн эртең менен туруп чуркоо, сергек жашоо, тамактануу системасын канча бир жылдар иштелип чыккан, ошону кармашат. Анан анын жыйынтыгы эли саламат, ден соолугу чың, ашыкча салмак жок дегендей, ал ашыкча салмактын аркасы менен кан басымы, анан кийин канттын көрсөткүчтөрү дегендей айтор. Баш оору жок, жылмайып жүрүшөт. Баш оору жок, жылмайып жүрөт. Эми буга дагы айтам, көп факторлор таасир этет. Жашоонун деңгээли, жашоо образы, менталитет баары кошулат. Бирок алардан айырмаланып бизде деле сонун адаттар бар. Кыргыздан баягы тартып алгыс адаттар бар. Чет мамлекеттен келген адамдар бизге суктанып жүрүшпөйбү кайра. Биздин меймандостугубузга, биздин жароокерлигибизге, биздин баягы күйүмдүүлүгүбүзгө, бири-бирибизге, мисалы үчүн башка элдерден айырмаланып, бир тууган бир ийгилик жаратса аркасынан 5 бир тууганын сүйрөп, өзү бир жакшы билим алса, калгандарына билим бергенге аракет кылган, ушундай бири-бирибизди сүйрөгөн, баягы жакшыбызга ийинибизди тозуп, андан кийин баягы муктаж болуп атканга жалпы жапа-тырмак жардам берген жакшы адаттарыбыз бар да. Бирок сиз айткандай эле ушул менталитет дагы биздики жалкоолук. Биздин элдин негизи философиясы баягы убакыт менен мейкиндик деген философия бар го. Биз ушундай мейкиндик менен ой жүгүрткөн элбиз да, убакыт менен эмес. Бизден башка элдер айырмаланып убакыт менен ой жүгүртөт, баягы тамашада болуп жүрбөйбү? Немистер саат 6-да кел десе, кечкурун барып калабыз деген элбиз да. Анан кечкурун деген баягы ушундай чоюлган түшүнүк да. Саат күн баткандан баштап түндүн 1 окуна чейин кеч боло берет, түн боло берет дегендей. Анан кечкурун таңга маал барам, түшкө жуук келип кетем деген элбиз да. Саат 12-ден 15 мүнөт өткөндө келем дебейбиз да. Анан мындай элди албетте азыр эми бир эле кыска мүнөттүн ичинде баягы убакытка салып коюш кыйын, анткени биз мейкиндик философиясы менен жашаган элбиз. Анан бул өңүттөн алганда биздин жана тайм менеджмент деп азыр мына мода болуп атат. Убакыт менеджменти же болбосо убакытты туура колдонуу, башкаруу деген нерсе бизде жок. Чындап эле. Мына ошол нерсеге элибизди тарбиялаш керек. Бирок жаштар азыр тарбияланып, ар бир мүнөтүн эсептеп, азыр бизден айырмаланып жаштар убакыт акча дегенге өткөн заманга келдик да, чын эле. Азыр бирөө менен мындай сүйлөшүп отурсаң, ошол саатын карап, менин убактым кетип атат, мен азыр чуркашым керек деп ар бир мүнөтүн эсептеген эл.
ошол убакытка болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек. Мейкиндиктен убакыттын так убакыттын баягы ой жүгүртүүсүнө өтүшүбүз керек. Жалкоолук дебесе эми ар бирибизде бар Сапар. Анын арасында мен да бармын. Күндөрдүн бир күнүндө, бир сонун күндөрдө жазайм деген зарядкаларды телефонго тиги сактап коюп, анан ошол бир сонун бир бактылуу күндөр келгенде ушуну жазайм деген нерселерибиз да бар да. Бүгүн сиз айткандай эмне тоскоолдук кылат? Мына бүгүн туруп бир 20 мүнөт эртерээк туруп ошону жазап, же болбосо басып келип дегенде, ошон үчүн ар бир ооба жалкоолук бар, эртең жазайм деген бар. Убакытка болгон көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Анан өзүбүздү кайрадан эле өзүбүздү сүйгөндү, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Себеп дегенде өзүбүздү жакшы көргөнүбүз бул кандай? Бул эгоизм эмес. Өзүңдү жакшы көрүп, өзүңдүн ден соолугуңду карасаң, демек сен ден соолугуң чың, бекем, сен дагы көп иштерди жазай аласың. Анан сергек жашоо жүргүзгөн киши чындап эле көп иштерге сергек болот да. Эртерээк туруп, эртерээк иштерди жазап. Анан азыр эми психологдор деле айтып атпайбы? Бир эле көндүмдү 90 күн жазасаң, ошол адатка айланат деп. Ошол 90 күнгө жетпей калып атпайбызбы? Анан ошол 90 күн мисалы үчүн 6-да турсаң, адатка айланат. 90 күн көнүгүү жасасаң, адатка айланат. 90 күн жылмайып жүрсөң, адатка айланат. 90 күн кишиге жакшылык айтсаң, адатка айланат. 90 күн кишинин жамандыгын көрбөй, жакшы жагын издеп, жакшы жагын көрсөң, адатка айланат. Демек, бул өзүбүздүн максатыбызга жараша. Ошол максатыбыздан ушундай адам болом, деним сак адам болот. Мен кишиге жакшылык тартуулаган, жылмаюу тартуулаган, жакшы сөзүмдү аябаган, ушундай жакшы сөз аяган элбиз да. Баягы кудулдар айткандай, жакшы сөз болуш үчүн өлүп калыш керек дегендей болуп, ошол тирүүлүктө бири-бирибизге жакшы сөз айтып, кандай сонунсуң, кандай жакшы адамсың, кандай ийгилик жаратып атасың, бүгүн ушундай сулуу ойдонсуң, сулуусуң, көздөрүң тим эле жанып, кандай бакырайган сонун көзүң бар, суктанам деп айткандан өзүбүз ушундай бир жөн эле бир жерибиз кемип калгансып, өзүбүздүн бир эт боорубузду кесип берип аткандай жашайбыз да. Мына ошону да адат кылалычы. 90 күн ушуну адат кылса, көндүм жасап көрсөк мүмкүн адатка айланат. Күндө жакшы сөз айтканга, жылуу сөз айтканга, мынтип ойлоп көрсөң бул мындай жел да. Ооздун жели, ошонун эмнесин аяйбыз? Жакшы сөз баягы жан эргитет, көңүл көтөрөт болуп, ошону адатка айланталы. Сиз азыр айтып атсаңыз, аябай сонун бир эксперимент оюма түшүп кетти. Окумуштуулар дагы ушуну жүргүзүп көрүшүптүр. Бир идишке таза сууну куюп туруп, анан ошол жака бир кир бир нерсени таштап койдум, краска деп коелу. Анан эми ушуну кантип тазартабыз дейт да. Тазартабыз дегенде ал жака шланганы туташтырып, түтүкчөнү туташтырып, анан ошол жака үзгүлтүксүз суу берип, аны ашытып, ал баары ашып өтүп, ошол өң чыгып кетип тазаланганча бир нече убакыт кетет экен да. Анан ушул нерсени сиз айткандай адатка салыштырып атышат да. Адамдын адаты дагы ошол бир жаман адаттар менен күрөшүүнүн кажети жок дейт. Сен аны эч качан жеңе албайсың дейт. Адаттар сени жеңип коет дейт. Сен аны жеңиш үчүн сен жакшы бир адатты башта, ошону жазай бер, жаман адатың кантип калып калганын өзүң түшүнбөй каласың дейт да. Жанагы эксперимент сыяктуу да. Эң туура өткөндө менден да сурап атышат, ушул контент боюнча сөз сүйлөшүп, контентти кантип жакшыртыш керек, анан жакшы маалыматты кантип көбөйтөбүз деген бир ушундай сөз болуп калды. Баягы көбүнчө эле мындай бир терс контент болуп атат, терс маалыматтар кетип атат деп, анан кийин бир жагдай боюнча да эми. Анан мен айттым, эми ал жагдайды жазбагыла, аны айтпагыла, андай контент жазабагыла деп күрөшө албайсыздар. Ал болуп аткан нерсе, анын да өзүнүн максаты бар, анын да өзүнүн ошо менен тыйын таап аткан кишилер бар. Болгону жакшы контентти көбөйтүш керек. Анан кийин бир маалда, мисалы үчүн бир айда бир 40 маалымат чыкса, анын 35и жакшы маалымат болсо, анан 5-өөнү жаман жазса, 35 басып кетет 5ти. Жакшы маалымат. Анысы андай жакшы нерсе дайыма басат. Бирок Сапар, жакшы нерсе көп. Мен буга терең ишенем. Жакшы адамдар көп. Жакшы ойлор көп. Жакшылык көп. Себеп дегенде, эгер баары айтып аткандай жаман нерсе болсо, анда жер огунан чыгып кетпейби, жер огунан чыкпай турбайбы? Демек жакшы адамдар көп. Баары үчүн ушундай. Акылдуу адамдар көп. Ак жүрөк адамдар көп. Пейили кенен адамдар көп. Берешен адамдар көп. Анан кийин мен дайыма ушул жерден айткым келет.
сулуулук бар, суктандырган. Чыныгы сулуулук көз арттырбайт да, суктандырат. Бир өзүң бир сонун мээ сергиткен сулуулук болот. Тим эле карап, ушул Кудайдын бир жараткан шедевры деп бир карайсың го. Биз жана скульптураны же болбосо сүрөткөрдүн бир эң сонун жумушун көргөндөй, сүрөтүн көргөндөй суктангандай, биз туруп алып ага көз артпайбыз да, суктанабыз. Ошондой суктандырган сулуулук бар. Кээде ушундай бир сонун герморалдай керилген ботокөз сонун кыздарды көргөндө, же болбосо жакшы уландарды көргөндө сүйүнүп калам. Кыргыздын баягы генофонду ушундай сонун болуп келатат. Кыздар сулуу болуп келатат. Эми ал жерге баягы жасалма сулуулукту айткан жокмун. Кирпик чаптап, анан кийин жана башка манипуляцияларды кылган. Чыныгы, табигый, көздөрү жанган ушундай бир сулуулук. Анан баягы ички дүйнөдөн келген сулуулукту сыртында чаптап койгон менен эч бир алмаштыра албайсың да. Чыныгы талант бар. Ааламды алаканга салып калчап турган адамдарды дагы 15 мүнөт кол чаптырган талант болот. Андай талант бар. Чыныгы достук бар. Чыныгы баягы жигитчилик, жигиттин сөзү бар. Чыныгы сүйүү бар. Ушундай бир суктандырган, тамшандырган, баягы өзүң тааныбасаң да ушулар бир бактылуу болуп кетсе экен. Карачы бири-бирине жарашкан кандай сонун жубайлар деп, же болбосо кандай сонун кыз жигит деп, мындай бир өзүң сыртынан канагаттанган, анан ошого үмүттөнгөн, үмүткө жетелеткен сүйүү бар. Ошон үчүн жакшылык көп, Сапар. Бардык нерседен жакшы жагын таап, позитивдик таап чыккан бул абдан чоң жакшы бир адатка айланса дагы сонун болчу да. Көрө албагандар душмандар деп айтып калабыз, бирок булар чоң мотиваторлор да. Алар Душмандарыбыз бар үчүн жала жаап, же болбосо жаныңды тим эле кашайтып, түтөтүп, күйгүзүүгөн сөздөр, же болбосо душмандык нерсе да бар да. Бирок аябай сонун нерсе да бул, чоң мотиваторлор да. Кээде ошол душмандарга эстелик коюшубуз керек. Ушул менин жеткен ийгилигиме, мага түрткү болду эле. менин жеткен ийгилигиме ушул сен болбосоң деген душмандарга эстелик кое турган болсо, ошо коюш керек да. Себеп дегенде булар башка бир дагы мотивация алардын баягы душмандыгындай мотивация бере албайт, дем бере албайт. Сен ошого далилдеш үчүн, же болбосо жок, мен кем эмесмин деш үчүн, тескерисинче эмне үчүн мен анын сөзүн баягы төгүнгө чыгарыш үчүн дагы сенде чоң дем болот, сенде чоң мотивация болот. Ошон үчүн мен душмандарыма дайыма ыраазымын. Анткени менин эң чоң мотиваторлорум, эң чоң дем бергендерим, канатыма канат байлап учургандарым, анан кийин баягы бир кемем кетип баратса шамал болуп үйлөп турган чоң менин мотиваторлорум ошолор. Ошон үчүн буга да мындай бир күйбөй бушпай жакшы көз караш менен караш керек да. Кээде өздөрү билишпейт кандай ийгиликке жетелеп атканын сени. Эми мындай ой келип атат да. Бизде азыр көптөн бери, мына 20 жылдан бери биз да ушу билим берүү тармагында жүрөбүз. Мектепте иштедик, университетте иштеп көрдүк. Анан коомдо эл менен аралашып иштеп көрдүк, ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп көрдүк. Ушул көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында сиз айткандай ар кандай факторлордун таасиринин негизинде ушул мектепте окуп аткан баланын окуусунун жана анын окуганды түшүнүүсүнө таасир берген факторлордун бири бул ата эне экен. Жана үйдөгү бир чөйрө. Бир нече факторлор таасир берет экен. Анан биз ошонун негизинде ата энелер мектеби деген бир программаны иштеп чыгып, пилоттук мектептерге сунуштаганбыз. Анан абдан ийгиликтүү болуп, башка эл аралык коомдорго тартууладык. Анан алар дагы жактырып, азыр 3-4 мамлекетте бул нерсе уланып аткан учуру да. Анан баягы ата энелер менен иштөөдө биз ушул нерсени байкадык. Ата энелер менен өзгөчө бир усулдар менен, методика менен алардын тилин таап иштеш керек экен да. Чоңдорду окутууда сиз мисалы студенттер менен көп иштешип атасыздар, алардын балким ата энелери менен да иштешип атасыздар. Алар менен иштөөдө кандайдыр бир усулдар, жакшы иштеген, эффектисин берген кандайдыр бир усулдар болсо ошолор менен бөлүшсөңүз. Кантип ата энелер менен иштеш керек, чоңдор менен иштөөнүн кандай бир усулдары, тартиптери бар? Эң туура, Сапар, баягы кыргыз илгери эле айтканда, силердин көңүлүңөр болбосо мен кайдан чүкүп атайын деп. Бул демек силердин көңүлүңөр болбосо, силердин ишеничиңер болбосо мен кайдан чүкүп атайын деп бир бала айткандай, эң биринчи чоң дем бере турган, мотиватор, шык бере турган бул ата эне. Эгер ата энеси ишенбесе,
ата энеси ошол баласы менен чогуу болбосо, алардын максатына чогуу жолго чыкпаса, чогуу көздөбөсө, чогуу канатташ болбосо, каяктан ийгилик жаратат бала. Анан бизде эми студенттердин арасында ар кандай ата энелерди көрөбүз. Кээде келип ошол баласынын беделин түшүрүп кеткен ата энелер болот, ишенбеген ата энелер болот. Тескерисинче ошо баласынын таламын талашат. Бирок азыр эми бул дагы баягы таяктын эки жагы да, баласынын таламын талашат деген ушул деп эле азыр эми жаш ата энелер баягы тияктан окуп, полковочтукун окуп, аркы тренердикин окуп, 15 бет китепти окуп алып анан кийин кээде балдарыныкын аябай таламын талашат да. Ал деле туура эмес, ар жагын көрө албайт. Баланы тарбиялаш үчүн мындай бир чындыкты көрүп угуп да билиш керек да. Анан азыр ошол дагы маселе. Кээде ошол ата энелерге түшүндүрүп эсибиз оют. Мындай жагдайды, болуп аткан жагдайды. Сен ал жагдайдан чыгыш үчүн сен аны кабыл алышың керек да. Демек аны кабыл алгандан кийин, анан кийин чечүү жолдору болот. Жок, менин балам жакшы, менин балам, менин кызым акылдуу дей бергенден пайда чыкпайт эгер андай болбосо. Бул биринчи жагы. Адамдык баалуулуктар бул үй бүлөдөн салынат. Кыргыздын жакшы сөзү бар. Уядан эмнени ушса, учканда ошону алат. Андан деле жаза элек, аша элекпиз. Ошондон эле, ошонун эле тегерегиндебиз. Себеп дегенде ошол баалуулуктар, адамдык баалуулуктар, үй бүлөнүн баалуулуктары, улуттук баалуулуктар, ошол үй бүлөнүн баалуулуктары ата энеден калыптанат, салынат ошол нерсе. Ошол эрте тургандан баштап адамгерчиликке чейин жашоого болгон, адамдарга сүйүүгө болгон мамиле, билимге болгон мамиле ошол үй бүлөдөн эле салынат. Анан эми биз ата энелер менен иштеп атканда албетте диалог. Азыр эми жанакы онлайн деген чыкты. Жөн эле баягы телефон эми жаңы технологиялардын заманы, албетте мүмкүнчүлүктөр толтура, WhatsApp'тан деле жазып койсо болот. Бирок мен дайыма өзүмдүн тажрыйбамды айтайын, мен дайыма ата энелерди чакырганга аракет кылам. Көзмө көз отуруп алып, анан бала кандай үй бүлөдө чоңоюп атат, кандай баягы баалуулуктарды алып атат билиш үчүн аны ата энесин караш керек, көрүш керек, билиш керек. Анын кыялын, мүнөзүн, сүйлөгөнүн, кирип келгенде эле баягы кишиники кирип чыкканча дейт адамдыкы. Киргенин, сүйлөгөнүн, өзүнүн баалуулуктарын, өзүн ошол жерде алып отурганын, өзүнүн мамилесин карап, анан кийин баягы аракет кылабыз биз. Балдарды эмнеге көңүл буруш керек? Эмнеге көңүл бурууш керек? Бирок мен ошонун ичинен мен кыздардын ата энесине дайыма айтам. Ар кандай болот да, чыгарып кетем деген болот окуудан. Окубай эле койсун деген ата энелер бар. Турмушка чыкты, балалуу болуп калды эми, эмдиги жылы келет, анан аркы жылы келет деген ата энелер болот. Анан мен дайыма ошол ата энелер келгенде айрыкча кыздардын ата энесине айтам. Кызга, кыз балага билим бериш керек. Эркиндикти тартуулай турган мындай ички, мен эркиндик дегенде баягы билгенин кылып эмес, ички акылдын эркиндиги, жан дүйнөнүн эркиндиги, мындай өзүн коомдо эркин алып жүрүш үчүн билим керек. Айрыкча кыз балага керек билим. Ошон үчүн кызыңарды окуткула, билим бергиле. Кыз балага билим бергенден тыйыныңарды дагы, убактыңарды дагы, мээнетиңерди дагы аябагыла. Жок дегенде ошол иштебей калса дагы көкүрөгү, мындай көөдөнү толуп турат. Мен жогорку билимим бар. Анан үмүт деген жакшы нерсе бар. Мынакей турат, мен иштейм деп. Ошон үчүн кыз балага жанакы кошумча билимди дагы, жогорку билим болобу, атайын орто билим болобу, билимди бериш керек кыз балага. Эмне үчүн? Себеп дегенде улутту аял төрөп, аял тарбиялайт. Анан ошол биздин бүгүнкү кыздарыбыз эртең мына эне. Анан алар эмне тарбия берет өздөрү билимсиз болсо? Өздөрү ошол өзлөрүндө жок нерсени бере албайт. Адам андан ашпайт да. Билим алган кыз бала баары деле башкача болот. Эми 10 лекциянын 4 лекциясы кантип эсинде калбайт? Мейли 2 лекциясы эсинде калсын. Жок дегенде бир ушул 4 жыл окуп атканда ар кайсы сабактардан бир 1000 термин окуса, ошонун бир 100-ün жаттап калса деле билим да. Ал баягы автоматтык түрдө баласына башка татыктуу билим берет. Жок дегенде 5 суроосуна жооп берет. Ошон үчүн кыз балага билим бериш керек. Улут сабаттуу, улут баягы тарбиялуу, улут дени сак, улут өскөн эл болом десең, ошол кызга тарбия бериш керек. Себеп дегенде улутту аял төрөп, аял тарбиялайт. Кыздарды тарбиялайлык. Анан азыр чыгып атпайбы, анан кайдан чыгып атат, анан кандай болуп атат деп. Эми албетте бул жерге көп сырттан келген дагы көп баягы таасирлер көп. Анын ичинде контент дагы бар.
Сени күндө эле сен эчтеке кылбай эле кой, сен мындан жакшы жашоого татыктуусуң деп эле мээсине куюп атса күндө. Туурабы? Бир-эки кнопканы басып эле унча акча табасың деп. Анан кийин кечке сен эчтеке кылба, мынакей 5 кнопка бассаң эле анан кийин момчу миллион табасың, анан карагылачы мен эс алып жүрөм деп. Эми алардын максаты ошол, элди көбүрөөк тартыш керек. Канчалык элди көбүрөөк тартсаң, ал ошол бир киши жыргап атат дегендей. Азыр эмне көп, коуч көп, тренер көп. Бирок минтип түбүн казып келсең, бактылуулукту үйрөткөн кишинин өзү бактысыз. Үй бүлөлүк баалуулуктарды үйрөтүп келгенден өзүнүн үй бүлөсүндө баягы тынчтык жок маселе бар. Баягы өзү дагы бир көндүмдөрдү үйрөтүп атса, өзүнү үйрөтүш керек дегендер толуп кетти. Бул акча табуунун эле каражаты болуп кетти. Анан жана сиз айтып атпайсызбы, насаатчылык деп. Бул кыргыз элинде өтө чоң, өтө сыйлуу, өтө барктуу, өтө кадырлуу, анан ошончолук жоопкерчилиги чоң, миссиясы чоң бир жүк болгондо. Бул чоң өзүнчө мектеп, бул өзүнчө бир багыт, өзүнчө баалуулук да, устаттык деген. Мугалимдер көп, устаттар аз. Билимдүү мугалимдер көп, насаатчылар аз. Анан эле бүгүн ошо баары эле насаатчы, баары эле устат. Мен ушул сөздөн аябай мындай сунуштайт элем. Өтө аяр мамиле, өтө кылдат мамиле кылып, анан мындай корксок, мен устатмын, мен насаатчымын деген, бул аябай бир чоң макам. Аны жылдар өзүңдүн ийгилигиң, өзүңдүн басып өткөн жолуң, анан ошол тармакта өзүң кандай ийгилик жараттың, анан кийин барып устат болсоңор. Мисалы үчүн бул жагынан алганда, мына медицинада мен келе калып эле көчөккө 5-курсту бүтүп келген бала мен устатмын дей элбейт да. Ал кандай жолду басып өтүш керек устат болуш үчүн сапар? Ал кандай жолду басып өтүш керек? Мен насаатчымын деп айтыш үчүн. Ал мисалы үчүн бир 2 көндүмдү үйрөтүп туруп эле мен насаатчымын, мен устатмын, мен сени сүйлөгөндү үйрөтөм дегендер чыгып атат. Сен канча кишини ошол чеберчилигиң менен мындай канча кишини ынандырып, анан кандай бир чоң жумуштарды жасап, ошол ишиңдин аркасы менен кандай бир чоң ийгиликтерди жетиштиң. Мен устатмын деп айтыш үчүн. Ошо суроолорду өзүңө берип көрүш керек. Анан кийин ушул жерден эти аттасак, анан бул устаттык, бул өтө ыйык нерсе. Айрыкча кыргыз элинде, негизи адамзаттын тарыхында, анан кыргыз элинде бул өтө чоң макам, өтө чоң жоопкерчилик, анан өтө чоң барктуу, нарктуу сөз устат деген. Себептен де биз баягы Кудайдан кийинки, атаңдан кийинки, энеңден кийинки чоң киши бул устатың. Мынакей бизде Эсенбек Мамитакунов деген биздин агайыбыз бар, ушул улуттук университетте иштейт. Ушул кишинин устатына болгон мамилесин мен дайыма суктандырат. Азыркы күнгө чейин биз жана өткөндө фильм жасап, биздин балдар фильм тартып келсе, ошол бир жүжүрөйгөн бир орус байбиченин аялынын сүрөтү илинип турат да. Анан бул ким деп сурасаң, устатым дейт. Ал киши өзү 80ден ашып калды. Мына устатым деп эмгичекте ошол сүрөтүн илип алып, ошол устатым деп ошол сүрөткө жонун салбаган киши, далысын салбаган киши. Мына устатка болгон мамиле. Ошондой эле мына кыргыздын кайсыл тармагында акындыкта, төкмө акындыкта алгыла. Эмдигиче мына устатым деп кандай атын айтканда жүрөктөрү титиреп турат, Илимди алыңыз, чыгармачылыкты алыңыз, билимди алыңыз. Ошон үчүн ошол деңгээлге жеткенде устат деп айтсак, анан кийин баягы өздөрү 1-2 тренерден, коучтан үйрөнүп келип алып анан устат болуп атышпайбы? Ошону менен ушу билим берүүдөгү ошол насаатчылыктын, устаттыктын дагы баркын түшүрүп атат. Алымдар, окумуштуулар айтып калышат, ошол устаттын көзү тирүү кезинде ага суроо бергенде элге жалпы жарыя берип, мындай комментарий берип сүйлөө дагы менин көңүлүмө туура келбейт деп жооп беришет. Баягы устатын сыйлагандарчы. Устатым турганда мага эмне? Мен каяктан жооп бермек элем? Устатым жооп бериш керек бул нерселерди деп билип турса дагы жооп бербей элге сүйлөчү эмес экен да. Ушундай бир жакшы шакирттер бар экен. Азыркы коомдо бизде баягы билим берүү системасы сөз айтылып аткандай эле система деп өзү бир нукка түшүп калган нерсе. Мектепте, садикте болсун, жогорку окуу жайларда болсун, баардык системага түшүп калган. Ал эми бул кошумча билим берүү системасы азырынча бизде жок. Кошумча билим берүү системасын биз кантип системалаштырып, кантип кандайдыр бир механизмдерге киргизип, элдин аң сезими дагы биз
биринчи бул нерселерди кылышыбыз керек экен, анан буга барсак, анан мындай болсок биз кандайдыр бир жыйынтыкка жетет экенбиз дегендей бир образ жаралып калыш керек деген бир далалат болуп атат да бизде. Анан ошого кандай кадамдарды жасасак болчудай? Пикирлештер биригиш керек. Азыр мынакей ошо кошумча билим бергендер ар ким өзүнчө эле баягы тигилдөбү, бул жерде ар ким өзүнүкүн аткарып атышпайбы? Бирөө жагдайды мындай көрөт, бирөө болсо мындай деп түшүнөт дегендей ар кандай. Ошон үчүн эң биринчи пикирлештер биригиш керек го деп ойлойм да мен. Пикирлешти мага айтканга жеңил, анткени бизде система бар да. Кошумча билим берүүгө бирок биз дагы азыр ашыгып атабыз. Мына биздин журналистика жана коммуникация институтунун алдында биз да ошол кошумча билим берүүгө азыр умтулуп, мына лицензияга чуркап жүргөн кезибиз. Операторлук чеберчилик, режиссерлук чеберчилик, алып баруучунун чеберчилиги, дикторлук чеберчилик, ораторлук чеберчилик деп мына бул да кошумча билим да. Мына ошол нерсеге умтулуп атабыз. Бирок ушул жерге келгенде ошол системаны биз дагы ошо система жок экенин биз дагы моюндап атабыз. Демек, сезип атабыз. Демек, ошол пикирлештер, бир ишти жасап аткандар, баягы бири-бирибизден кызганбай, бир системага салышыбыз керек. Отуруп алып, бир же тегерек стол болобу, же бир кеңешме болобу. Ошону биригип алып туруп, бир системага салып, мисалы үчүн кошумча билимдин багыттарына бөлүп алып, мына момча саат болуш керек. Адамдын аң сезим момча саатта алып бүтөт. 2 күндүк бар, 3 күндүк бар айтор. Ар кандай да. Аны ким бекитти? Эмнеге 3 күндүн ичинде ушуну үйрөнүп бүтүш керек? Эмненин негизинде? Аны негизи болуш керек да. Мына мен билгенде мынакей момундай экен, биякта мындай тажрыйба экен. 2 күндө сен эми бир 4 күндүмдү үйрөтө аларсың. Бирок баягы комплексте билим берүү болбойт. Интернетте деле ачып карасаң, ыраазы болгонго караганда нааразылар көп. Мен үйрөнбөй калдым, акчам бекер кетти, текке кетти, коучтары начар экен, тренерлери начар экен, жалаң эле баягы тажатма сөз болду, конкреттүү түрдө колдонула турган баягы практикалык жагы аксап калды деген ар кандай пикирлер болуп атат. Ошондой болбош үчүн аны ким көзөмөлдөйт сапатына? Сапатын ким көзөмөлдөп, ким карап, ошону ким аны бирөө тастыктап, берип, карап, көзөмөлдөп, ошол нерсе болуш керек, система болуш керек. Бүгүнкү күндө ошол кошумча билим берүүнүн чындап эле мынтип карап келсең, ар ким өзүнүн программасы менен, өзүнүн мөөнөтү менен, өзүнүн акчасын коюп алып, ошол эле бир эле программа мунуку кымбат. Эмнеге? Эми кымбат. Ушундай аты бар, мүмкүн. Арендасы кымбат деп койгондо дагы бар, туурабы? Арендасы кымбат деп. Ошон үчүн система керек. Башын бириктириш керек деп атпайсызбы? Күз айларында буюрса ушул чоңдорду окутууга талалат кылган университеттерди, коомдук ишмерлерди жана мекемелерди биз чогултуп бир жакшы бир конференция уюштуралы деп атабыз буюрса. Балким ошол жерден дагы ушул система, кошумча билим берүү системасы тууралуу дагы сүйлөшөбүз. Анда эмесе сизде эркин микрофон. Эркин микрофон дегенде эмнени айткым келет? Эми бүгүн биз ата энелерди дагы айттык, чоңдорду дагы айттык. Кээде чындап эле ошол балага жакшы тарбия бериш үчүн ата эненин өзүн тарбиялаш керек деген учур болуп калат. Биздин эми жумушубузга байланыштуу ар кандай үй бүлөлөрдүн ар кандай жагдайларына, ар кандай мамилелерине дайыма туш болгон, душар болобуз, угабыз. Кээде ошол атасы келип алып, кызын ошол 1-2 экзаменден кулап калса, кызын жер жеберине жетип, сөгүп сагып, колу тийбеген учурлар болот. Карап, ошол атасын өзүн тарбиялаш керек деген учурлар болот. Же болбосо энесин өзүн тарбиялаш керек деген учурлар болот. Келип баягы чыр-чатак чыгарып анан кийин кетип калат. Сен чыр-чатакты чыгарып кетип калгандан кийин сенин балаңа кандай мамиле болот? Эми бул да кыйын да, ошол группасынын эле ичинде, мисалы үчүн, же болбосо педагогдордун ичинде дегендей. Анан эң сонун идея бул ата энелер мектеби дегенди аябай колдойм. Көп эле учурда ошол ата энесин өзүн тарбиялаш керек балага караганда. Анан эркин микрофон деп атасыз. Мен бирок бир нерсеге ишенем. Балдар бизден мыкты. Балдар бизден жакшы. Айтышат го, баягы жаштар андай болду, жаштар мындай болду. Анан заман бузулду, доор бузулду депчи. Жок, заман деле бузулган жок, доор деле бузулган жок. Заманды, доорду адамдар кылат да. Мынтип алып көрсөң, адамдар деле сонун.
Анан мен ушуга дайыма ишенем. Жаштар бизден акылдуу, жаштар бизден мыкты, жаштар бизден идиректүү, таланттуу, күчтүү, сулуу. Антпесе болбойт. Анда биздин жашап аткан жашообуз, биздин кылып аткан эмгегибиздин баары текке кетет. Жаштар бизден мыкты болбосо, биздин балдар бизден жакшы болбосо, анда биздин кылып атканыбыздын ишибиз бир тыйын. Ошон үчүн мен буга терең ишенем. Кээде ушундай 25 бир группада 25 бала окуса, 25-тин ичинен 1-2 бала чыгат. Ошол үчүн келип лекция окуп, ошолор үчүн келип эмгектениш керек деген сезим келет. Кандай таланттуу. Ошол 2 бала үчүн келесиң. Кандай таланттуу. Бул биринчиси. Экинчи жагы бар. Мен үчүн талантсыз бала жок. Таланттуу эмес, идиректүү эмес студент жок. Ар бир бала идиректүү, ар бир бала таланттуу. Сен сабагыңды билбесе, башка бир сабакты билет. Сабакты билбесе ырдайт, ырдабаса бийлейт, билбесе колунан көөрү төгүлгөн уста, уус. Айтор бир нерсеге ар бир адам шыктуу. Демек, шыктуу болгондон кийин аны кантип таланты жок, шыгы жок деп айта алат. Мен өзүмдүн кесиптештеримде да дайыма ошого үндөйм. Таланты жок, идиреги жок деп айтпагыла. Идиректүү, ал болгону сенин гана сабагыңды билбейт. Ал сенин сабагыңды билбей калсаң, идиреги жок деп айтыш кыйын да. Ошон үчүн мен үчүн дайыма балдар таланттуу, студенттерим таланттуу. Мен буга терең ишенем. Анан адам издегенин эле табат. Жылыга таланттуу балдарды издеп келем, жылыга идиректүү балдарды издеп келем. Жылыга ушундай бир баягы форматтан тышкары ойлонгон, орусча айтканда абдан оригиналдуу ойлонгон, ошондой балдарды издеп келем, дайыма табам. Себеп дегенде мен ошондой балдарды издейм. Анан жакшылыктан түңүлбөш керек адам. Эч качан. Баласагындын энеси баласагын билим издеп кетип баратканда 2 сөз айтканда, көпөлөк куугандан түңүлбө, көйнөкчөндөн түңүлбө дегендей болуп, көпөлөк кууган балдарды издейм. Бул романтиктер, булар баягы элестөөсү кыйын, ой жүгүртүүсү дагы рамкага салынган эмес, мындай түпкүлүгү жакшы балдар да. Ошон үчүн мен көрүүчүлөрдү ишендирем, балдарыбыз сонун, жаштарыбыз мыкты. Алар ошол келечек алардын колунда. Заман дагы жакшы болот, заман деле жакшы адамдар көп. Ошон үчүн сиздердин Умтул подкасты жыйынтыктап отуруп, ар бирибиз жакшылыкка умтулушубуз керек. Ар бирибиз билим алганга умтулушубуз керек. Ар бирибиз бүгүнкүдөн эртеңки биздин версиябыз жакшы болгонго умтулушубуз керек. Жакшы сөзүбүздү аябаганга умтулушубуз керек. Жаратмандыкка умтулушубуз керек. Жакшы нерсе жасаганга умтулушубуз керек. Күндө жаңы нерсе билгенге умтулушубуз керек. Мына эми Кудайга шүгүр, интернет деген абдан сонун мүмкүнчүлүк эгер туура колдонсо. Эртеден кечке көңүлүң айныганга чейин тиктокту көрүп отурсаң деле болот. Бирок ошол эле учурда караңызчы, азыр интернет кандай мүмкүнчүлүктү берип атат. Мына бир кнопканы басып коюп, Лоурдун ичин көрүп чыкса болот, Эрмитажды көрүп чыкса болот дегендей. Кандай библиотека, китепканаларга туташкан, кандай сонун китептерди окуса болот, өзүңдү кандай өстүрсөң болот. Азыр тим эле баягы бир кишиге кызыксаң, атактуу кишиге кызыксаң, кандай сонун таржыма калын жазып берген, кандай сонун макалалар чыгып атат. Айтор, күндө ушул жаңы нерсе билгенге, күндө балдарыбызды кучактап, сенден мыкты экенине ишенгенге умтулушубуз керек. Абдан жакшы, баалуу кеңештериңизди, сөздөрүңүздү айтканыңыз топумнантты аябай. Мен дагы ошол сиз айтып атсаңыз, менден алып аткан мугалимдер, окуучулар, же өзүмдүн балдарым, үй бүлөм тууралуу аябай көп ойго түшүп кеттим. Чоң рахмат келип кеңеш берип, өзүңүз маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, угармандар, сиздердин назарыңыздарда Умтул подкаст болду. Ал эми биздин коногубуз Жусуп Баласагын атындагы университеттин журналистика жана коммуникация институтунун директору Костюк Ширина Алиевна болду. Анда эмесе сиздер менен кийинки биздин чыгарылыштарда күтөбүз. Ар бириңиздерге пайдалуу илим каалайбыз жана ар дайым умтулуудан артка чегинбеңиз деп жыйынтыктайбыз. Рахмат.